Кыргызстандагы ири жогорку окуу жайлардын бири болгон Кыргыз-Түрк Манас университетинде ыйык Рамазан айына карата чоң ифтар уюштурулду. Бул кайрымдуулук иш-чарасы Кыргызстандагы түрк диаспорасынын демилгеси менен өткөрүлүп, орозо кармаган студенттерди бир дасторконго чогултту. Бүгүн 4-чү жолу берип атабыз балдарга. 16-сында дагы бир жолу беребиз. 5 мал биз ифтар берип атабыз. Бул чоң сабап. Биз турецкий диаспора болуп, бүт жалпы элди, Кыргызстандын элини бул Рамазан айы менен куттуктайбыз. Баарыбызга биз ден соолук, асманыбыз ачык болсун, эч бир согуш болбосун, кармаган орозолорубуз кабыл болсун. Иш-чарага аталган окуу жайда билим алып жаткан 1,5 миңден ашуун студент катышып, ооз ачуу маалында биргеликте дасторкон үстүндө жолугушушту. Ифтар бул жөн гана тамактануу эмес, мусулмандардын ынтымагын, боорукерлигин жана бири-бирине болгон сый-урматын көрсөтүп турган özgöçü салт. Bir ay boyunca üniversitede oruç tutsun tutmasın bütün gençlerimiz bir ay boyu orozo кармаса да, кармабаса да биздин студенттер акысыз ооз ачууга дайыма катышышат. Мындан башка да көчө ифтарыбыз бар. Ал жака кызматкерлер, ишкерлер жана студенттер, жалпы калк чакырылат. Исламдын сулуулугун, ошондой эле түрк жана кыргыз маданиятынын өзгөчөлүгүн биздин студенттер билишсин деген тилек. Бул ай берекенин айы, андан да пайдаланып калышсын. Рамазанда ар түрдүү уюмдар, коомдор келип ооз ачуу уюштурушууда. Бул жолкусун Ахиска түрктөрү даярдашкан. Аларга чоң рахмат. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар орозо кармаган жаштарга колдоо көрсөтүү менен бир катар студенттер арасында биримдикти жана руханий баалуулуктарды бекемдөөгө багытталган. Айрыкча жатаканада же үй бүлөсүнөн алыс жашаган студенттер үчүн мындай ифтарлар чоң мааниге ээ. Анткени алар үчүн үйдөгүдөй жылуу маанай тартууланып, орозонун соовун чогуу алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Биринчиден ушул ороз айында кылган ибадаттарыбыздын баардыгын Алла Таала кабыл кылсын, кылган дуаларыбызды, окуган намаздарыбызды, ошондой эле баардык ооз ачтырып жаткан инсандарга, момундарыбызга Алла Таала баардык тилек, ой тилектерин кабыл кылсын демекчимин. Рамазан айында муктаждарга жардам берүү, ифтар уюштуруу жана кайрымдуулук иштерин жасоо ислам дининде сооптуу амалдардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан бул сыяктуу демилгелер коомдогу кайрымдуулук маданиятында бекемдейт. Ифтар берип атабыз. Ошо неден Алла Таалам кабыл кылсын. Бүт кыргыз элине орозо айы менен куттуктайм. Баары дуа тилектери кабыл болсун. Касиеттүү орозо айыбыз аман эсен, баарыбыз башыбыз түгөл дегендей ынтымак, бирчилик бололу. Кыргызстанга ийгилик, өнүгүү мамлекеттердин биринен болсун, ошону каалайм. Белгилей кетсек, мусулмандар үчүн 5 парыздын бири болгон орозо быйыл Кыргызстанда 19 февралда башталып 30 күнгө созулат. Ыйык ай 20 мартта аяктап, анын соңунда мусулмандар орозо айт майрамын белгилешет. Мурат Жолукеев, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй.